Тогуз нандын сыры. Илгери бир замандарда Асан деген бир киши отунчулук менен шугулданчу экен. Ар күнү талаадан келген отунун сатып, анын акчасына тогуз даана нан сатып алчу. Буга набайчылар кызыгып калат. Аны билмек болуп бир күнү себебин сурашса, Асан унчукпай кутулат. Окуянын аягына чыккысы келип кийинки келиште Асанга 5 эле нан берип койсо, 5 жетпешин айтып кетип калат. Кийинки күнү ушул акыркысы баарын алыңыз деп 11 берсе, мага ушул гана жетет деп 2 кайтарып берет. Акыры дагы бир күнү набайчылар бул сырды такып сураса, Асан: алган нандарымдын 2 карызыма берем, 5 болсо карызга берем, калганын өзүбүз аялым экөөбүз жейбиз дептир. Тургандар мунун маанисин аңдай албай калса, аларга мындайча түшүндүрүптүр: 2 карызыма беришимдин мааниси ушунда. Менин ата-энем балалыгымдан нан, туз берип чоңойткон. Аларга карызымдын ар күнү мен аларга бирден нан берип, ошол карызымды үзүп келем. Өзүмдүн болсо 5 балам бар. Аларга 5 нан берем. Убакыт келип мен карыганда алар иштеп менин бул карызымды үзө баштайт. Ошентип Асан кайрадан 9 нан алуусун уланта бериптир. Ошон үчүн дүйнөдө карыз бере тургандарыбыз ата-энелерибиз, карыз төлөй тургандар алардын перзенттери деп айтылат.